Талас районундагы Айдаралиев айыл өкмөтү санарип аймак программасынын алкагында өз ишмердүүлүктөрүн электрондоштурууну колго алган. Айыл өкмөттөрдөгү иш кагаздарды жергиликтүү жашоочулар, кожолуктар жана чарбалар тууралуу маалыматтар электрондук тутумга киргизилген. Натыйжада калкка кызмат көрсөтүү салыштырмалуу кыйла жеңилдетилген. Мурун өтө жеңил болуп калды. Себеп дегенде азыр ол эмес менен кайерде болсо чыра аласың эмени. Мурун көп убакыт алчу да. Оор болчубуз. Азыр сонун болбоду. Балдардын документ болсо, кайсы документ болсо дагы жакшы болду да. Раз бир момент түшөдөн бүтүрүп аласың бүт жумуштун баары. Азыр рахмат өкмөткө да рахмат, ошентип эл үчүн кызмат кылып аткан. Биздин айыл өкмөтүндө барысында сайт бар. Бүт үйлөсүн ошо катталып ошон баарын билип, көрүп билип турабыз. Арганда жаңылыктар чыгат. Талас облусундагы 37 айыл өкмөтү санарип аймак программасынын алкагында документ жүгүртүүнү электрондук тартипте жүгүртүүгө өтүшкөн. Аймактагы калктын суроо талаптарын аткарууга алган кызмат көрсөтүүлөр электрондук тутумга кошулган. Инфодокс бар. Инфодокс программасы кирди. Бул дагы аябай ыңгайлуу болуп атат бизге. Анткени райондон башка бизден бийик инстанцияда турган мекемелерден келген каттарды жообун жазып, ошолорго тиркеме кылып эле, пересылать этип эле аткарып коюп атабыз. Мурункудай чыгарып кол койдуруп, анан аны через бирөөлөр аркылуу берип өзүбүз жеткирип деген урачылык болчу да. Азыр болсо ошол через электронный вариант эле документ оборот менен жөнөтүп коюп атабыз. Анан кызмат деген программасы бар. Кызматына бүт аппарат кызматкерлеринин курамы толук бойдон киргизилет. Эмгек стажы, билими, өзүнө керектүү бүт ошо квалификация талаптардан эмне киргизилсе, ошонун баары киргизилет. Анан кайсыл кызматкер жөнүндө маалымат ала турганды керек болуп калса, кызматын ачып эле киргенде эле фамилиясын тергенде ошол боюнча бүт маалыматтар чыгат. Санарип тештөөрүнүн алкагында жергиликтүү адистер атайын окутуулардан өтүшкөн. Буга кошумча иш кагаздарды электрондоштуруунун натыйжасында айыл өкмөттөр тиешелүү компьютердик жабдуулар интернет байланышы менен камсыздалган. Интернетибиз жогорку ынамдагы Кыргыз Телеком камсыздайт. Ар бир кызматкерлерибизге компьютерлер коюлган, бардыгы интернетке кошулган. Инфодокс электрондук кагаз жүгүртүү системасы орнотулган. Ар бир кызматкер өзүнүн пароль, өзүнүн логини менен камсыздалган. Каттардын бардыгы ошол инфодокс аркылуу алмашуу жүрүп атат. Ошо алгачкылардан болуп, ошо Талас району биринчи кирген. Анан ушул элди дагы көндүрүш керекпиз да. Анан келечектеги ушул санарип аймак түндүк аркылуу биздин малыбызды, жерибизди, бардык маалыматтардын бардыгы бир жерде базада болуш керек. Талас районунун Айдаралиев айыл өкмөтү өз ишмердүүлүгүн электрондоштурууну алгачкылардан болуп ишке ашырган. Учурда жергиликтүү калктын көйгөйлөрүн чечип, суроо талаптарын аткарууда демилгелүү аракеттер колго алынды. Гүлжамал Багышбекова, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талас району.